Так, бүгін торпедадан чечкенде нюанстарды сүйлөшөбүз а. Торпедадан баары чечип атабыз. Торпедада негизи бардыгыбыздын эле торпедада полный нерсени эстеп кала албайбыз да, туурабы? Машинанын любой жери чечип атканда азыр телефон бардыгыбызда бар да. Бирсире видео съемка кылыш керек. Бизде эмес, даже 20 жыл стажы бар электронщиктер болобу, любой ustalar тартып алат да, эски абалын тартып алыш керек. Сен кийин салыштырасың да, же болбосо сенин ишиңен кийин хозяин текшерип сарапин болуп калса, сен далилдешиң керек да, туурабы? Мага чейин бар эле деп, туурабы? Ошон үчүн дагы видео съемка кылып алабыз. Машинанын биз чечип аткан любой жерин съемка кылабыз. Мисалы, торпеда билебиз а? Машинанын ички салонунда торпеда деп коет, эми чын туура аталышын билбейм. Ошол нерсени чечкенде аны биз биринчиден эмне? Эч жеринде сарапина жокпу? Сарапиналар биз ачканда клиент текшерет да кийин. Ошолорду полный тартып алабыз. Биринчи. Анан кийин торпеда мисалы бул торпеда болсо, мисалы, торпеда болсо. Я ушундай элестеткиле. Торпедада основа болот да, основа деп коет. Торпеданы в основном да үстүнөн саморезтер кармайт да, же астынан кармайт. Түшүнүп атасыңарбы? Основа деп коебуз. Же болбосо боковойдон кармайт. Ушуну түшүнүп алыш керек. Тарта бербеш керек. Анан эски машиналарда торпеда ачылып туруп, ичинде рама чечилет. Жаңы машиналарда рама торпеда менен кошо чыгып кетет. Ар түрдүү чечиле берет да. Аны толук билиш үчүн торпеда чечип атканда ошол машина тууралуу Google'да кичине маалымат алып койгон жакшы болот. Мисалы, эгер чечип көрөлөк болсоңор, мисалы келтирсем, эски машиналарда Honda Odyssey'дин рамасы менен кошо чыгат да, боковойнан эле болттор бошотулат, штекерлер сурулат, балка, салка ичи полный чыгып кетет. Мисалы да эми. Анан эски машиналарда портер көп ачылат да, портерде рамасы калат. Жөн эле обшивка чыгат. Ошондой да. Ичинде любой машинада рама болот. Мисалы 210дордо өзү чыгат, рама калат. Кийин печканы чыгарып атканда раманын бир-эки темирлери чечилип, ушундай да. Мен айтайын деп аткан нерсем эки түрдүү болот. Либо рамасы менен чыгат, же без рама чыгат. Ошону көрүп алыш керек. Рамасы менен чыкса, ошого карап даярдаш керек. Себеби зымдарды үзбөш керек. Ордуларынанчы. Рамасы менен чыккандар эч шит прибор эчтеке чечилбейт. Болгону болттары бошотулат дагы. Балка, салка полный чыгып кетет. Өткөндө стримде болду го, Свикте балка, салкасы менен чыгып кетет. Рулевойду эле бошотосуң, колонканы эле болду, баары чыгып кетет. Ошого маани бериш керек. Негизи торпеда снимать эткенде аны процессте көрүп алабыз калганын. Эң маани бере турган нерселер. Руль жакты чечкенде эмнеге маани бериш керек? Рульду түздөш керек. Шлейфти санаш керек. Мисалы, шлейфти чыгарып атканда шлейфти ороп коюш керек. Изолента же хамут менен тартып коюш керек. Кайра ошо положение саласың. Шлейфиң бир жака, бул жака бир айланып, же эки айланып калган болсо, мисалы, кайра салгандан шлейфиң үзүп аласың, туурабы? Гитараларды, баскычтарын басып, плотный чыгарыш керек. Баягы поворот чакканда өзү өчүрө турган язычоктор сынып кетет. Гитаралардынча. Анан кийин гитараны кээ бир машиналарда рулевой болсо, рулевойдун огу бар го. Могул жерде крестовинадан ийилет. Мына ушул жерлерде мисалы уланат. Уланганда мындай бир болт менен ката турган жери бар. Мына ушул нерсени рульду түзөп суруп туруп, анан кайрадан рульду кыйшайган абалда катасаңыз, машина кыйшык болуп калат. Чогулткандачы. Маани бере турган нерселер да булар. Рульдун эгерде бул жагынан чечилип аткан болсо, ошол жерде эки мындай октун учурашкан жеринде, мындай эки окту ортодо мындай гильза учураштырат. Бул жерде мындай ямочкасы бар. Ошо ямочкасына караш керек. Ошол жерде эмнеден болт катат да, бул жерде ямочкасы болот мындай. Ошо ямочкасына караш керек, эмнеден болт каткан жерлеринечи. Ошого плотный салыш керек. Түшүндүңөрбү? Эгер аны плотный салбаса, болттар ордуна түшпөйт. Руль бир маселе. Шлейфти билебиз да. Шлейф мисалы кассета сыяктуу нерсе да. Бул жака 5 айланат,
обратно 5 айланат мисалы. Эгерде шлейф чыгардыңыз, адашып кеттиңиз, анда уже рульду түздөйсүз, огун. Балон түз кыласыз, шлейф бул жака ошо 5 болгондо ортосуна алып келесиз 2,5га. Бул жака 2,5, бул жака 2,5 тур, себеби бул жака айланат, руль өз 1,5 эле айланат. Эми ашыгы менен запас менен кылган болот, ошо 1,5, 2,5 бияка айланып, то есть бир жака до конца түрүп туруп, санайсыңар. 5 болду, 5 жолу айланды. 2,5 ортого алып келип коюп коесуңар. Шлейфти адашып кеткен болсоңуз. Шлейф дагы бүттү. Анан кийин айрбактар. Негизи машинаны чачып баштаганда аккумулятор суруйсуңар бир сыйра. Аккумуляторлорго суруп, себеби аккумулятор казган сурулган нерселерди ошондо билбей калат да. Эгер аккумулятор сурук мезгилде бардыгын чечсеңер, ошибка калат. Компьютер менен өчүрүшкө туура келет. Ошон үчүн аккумулятор үзүп коюп, бардык нерсени чыгарып, кайра салып, анан аккумулятор уласаңар, аккумулятор сезбей калат, сурулганын историясында калбайт. Ошо аккумулятор суруп койсоңар, айрбактарды, айрбак эмнеге айтып атам? Айрбак, любой айрбактын баягы штекерлери блокировкасы болот да. Жөн эле бассаң чыкпайт. Түшүндүрө атамбы? Мындай. Обычный штекерди мисалы мынтип бассаң тырс дейт, суруйсуң. Айрбакта блокировочный жери бар, дагы тартып, анан кийин басасың. Түшүнүп атасыңарбы? Мына блокировка кылып турат. Себеби айрбак бул өзү кооптуздуктун эмеси болуп атпайбы, шишкасы болуп атпайбы? Туурабы? Ал кокустан чыгып кетсе, анга ишенген адам ошон үчүн аны зымдары өзгөчө болот, штекерлер, ошонго дагы чыгарып атканда сындырып албаш керек, маани бериш керек. Руль жактагындагы, пассажирный жактагы тартпаш керек. Эч кандай зымдарды обшивка чыгарып атып, эч качан мындай тартпаш керек. Рульдарды чыгарып атып, мынтип жулбаш керек. Эгер рульду жулуп атканда шлейфтин штекерлери илешип калган болсо, шлейфти чачып таштайт. Чачып таштайт деген уже ал жарабайт кайрачы. Акырын рульду чыгарып атканда муну мисалы ортосунан катып турган болсочу, шуну чыгарам десең, бир жагынан түртүп, бир жагынан тартыш керек, ордунда эле. Мындай кылып түшүнүп атасыңарбы? Ордунда эле мынтип кыймылдатсаңар, өзү бошойт. Мындай тартыш керек эмес. Түшүндүрө атамбы? Бирин түртүп, бирин тартасың. Руль чыгарганда ошондой. Мындай кылсаңар да чыгып кетет. Түшүндүрө атамбы? Рульду мындай жулкубайсың, бери көздөйчү. Себеби октун өзү узакка жейт. Баягы ок турат да турабы? Крестовинада турат, окто турат. Ошону байкаш керек. Андан кийин рульдун ортосундагы болт барбы? Болт чечкенде дагы головканы салып алып эле бир каршы удлинитель менен тартпайсыздар. Рульду бирөө кармап, центровка кылып, тырышып аткан центровка кылып кармап туруп тартасыңар. Түшүнүп атасыңарбы? Себеби мындай жарым бир каршы темир менен бурасаңар, ийилип кетет. Ийилип кетет дагы гайканы сорвать этип койсоңар. Ал кийин катканда, кийинки чечкенде зака жеп калган. Мисалы, внутренний мамка болттор бар да. Мисалы, головкалар эчтеке болбойт, бирок внутренний Мерседестерде, некоторый машиналар ушундай. Алар уже кийин жарабай калат. Чече албай каласың. Уже ал жака болгарка батпайт. Түшүндүрө атамбы? Ошон үчүн оригинал ключ болуш керек. Бирөө рульду кармап туруш керек. Плотно бураш керек. Плотный головка салыш керек. Ровно тартыш керек. Түшүндүрө атамбы? Рульдун маселеси бүттү. Айрбактар. Анан кийин кээ бирки машиналарда бул торпеданы но биздин машинабыз болсо, бул торпедада турабы? Торпеданы мотор жактан дагы бул жака көздөй саморездер урулган болот. Белинен, үстүнөн. Түшүнүңөрбү? Не только салон. Эски машиналарда, мисалы, мен билген Вента машинасында ошол торпеданы ичинен 2 болт кармап турат. Ушундай кездеше берет. Ошон үчүн торпеданы тартпайбыз, карайбыз. Анан клипстер болот. Мисалы, болт саморез бүт чечилгенден дагы атайын клипстер, мисалы, 100 сыяктуучу, заводской. Тырс деп кирип калат, ошону катуу тартса тырс деп чыгат. Бирок ошону толук уверен болуп алып, анан кийин тартыш керек да. Каерин тартыш керек? Мисалы, өйдөгө тарса чыксаны капталга тарсаң сынат да турабы? Ошон бүт ошоңо маани бериш керек.
Торпеданы чийдим го. Торпеданын мына лобовойдун астында саморезтер болот. Мунун астында болот. Мына астында. Кийин мына боковойлорунда болот. Анан мына бар го, бар. Нерде скорость тура турган бар. Ушу барды чечилет көп эле машиналарда. Бар чечкенде бардын артында саморез болот. Мына боковойлорунда болот. Мына чөнтөктүн ичинде болот. Ошолор чечилип, анан ошол бар чыккандан кийин бардын астында дагы саморезер болот. Мына айткан шашпаш керек. Кайсы пластик мешать берип аткан болсо, ошентип чече берет. Негизи пластик менен иштеп атканда отвертка менен иштелбейт. Атайын өзүнүн гибкий сөмүктөрү бар. Ал пластик силерге көзүңөргө пластик көрүнгөн менен ал ошол торпедага иштетилген пластикке караганда жумшак материал болот. Ийилчек болот. Түшүнүп Атайын ошонго жаралган ал. Ошондой атайын нерселер менен иштеш керек. Отвертканы салбаш керек. Эч качан завод өзү доступ кылат. Ар бир пластикти мына капкакты мисалы боковойго тарса чечилбейби? Ошондой. Өйдө көтөрсөң чечилет. Ушундай эле ар бир нерсени завод өзүн кылган. Кийин чечиле турган кылган, ремонт болот. Завод ошонун бүт расчетун алган. Ошон үчүн толугураак маалымат алып туруп анан баштайбыз. Кийин биз торпеданы чечтик, Мисалы, мына биз төлө сыртындагы панель деп атпайбызбы? Панель чечкенден кийин ичинде рама бар, турабы? Торпеданы чечтик, уже болттар чечип торпеданы уже чыгарып алдык. Уже ошол саморезер отдельно бөлөбүз. Бөлөбүз дагы уже рамага отдельно идиш алабыз. Ошол жерде дагы бир съемка кылабыз. Кайсыл жерде кайсы болуп бар эле? Сары болуппу, кара болуппу, 12 болуппу, 14 болуппу, түшүнүп Кайсыл жерде кандай штекер турат эле? Кайсыл штекер сайылып турат эле, кайсы штекер сайылбай турат эле? Ар бир штекерге чейин внимательно карайбыз. Зымдарына чейин тартып алабыз. 5 мүнөт убакыт кетпейт. Түшүнүп Аны процесстин убагында штекер жулунуп кетти да. Аны өзүңүздөн башка эч кимге жардам бере албайт. Аны сизден башка эч ким көргөн эмес. Түшүндүрө алдымбы? Ошон үчүн тартып алабыз. Бардык даже профессионал менин деген мастерлер дагы видео съемка менен иштейт. Даже электронщикте иштейт. Түшүнүп Ошон үчүн зерикпейбиз. Анан бир машинада 2 адам иштеген негизи жакшы эмес. Себеби ал тигинге ишенет, тиги bunga ишенет, ортодо бир нерсени унутуп калышат. Ошон үчүн бир адам өзү жоопкерчиликтүү болуп, бир адам менен жардам берип, кармашып, фонарь жактырып, бир адам өзү плотно иштеш керек. Себеби ал кийин өзү жалгыз иштей албайт. Өзү руль жагын чечип, бул жагын чечип, ошентип иштеш керек. Андан кийин өзүнө койуп алыш керек. Мен азыр муну 1 саатта чыгарам. Мен азыр муну жарым саатта чыгарам. Кечке чыгарсам болду дебеш керек. Түшүнүп Өзүнө коюп алыш керек. Мен 1 саатта чыгардым. Эми азыр муну 40 мүнөттө чыгарайын. Же 50 мүнөттө чыгарайын. Убактын азайтайын. Профессионал болоюн депчи мындай. Түшүнүп да, о чем говорю. Ошонго аракет кылайын. Андан кийин түшүндүк, дагы башка идиш алып, рама жакты отдельно салабыз. Анан рама чечилиш керекпи? Аны эми расчетун алабыз. Рама керектүүлөр рама чыкпай эле, мисалы печка чечип аткан болсо, печканын идиши чыгат, туурабы? Ошо печка салынган не деп койсо кыргызчасы. Ошо печканын тумбасы деп койсок да, пластиковый тумбасы. Ар машинада ар башка болот. Мисалы, кээ-биркилерде кондиционер, баягы вентиляторлор чыкмайынча чыкпайт, туурабы? Главный. Кээ-биркилерде анысы чыкпай эле, кондиционердин фреонун чыгарбай эле чыгарып алса болот. Ошону карайбыз жакшылап. Анан кийин бири-бирине мындай кийдирип коет. Пластиктердичи тартпайбыз. Именно ошол өтө назик болот. Печканын ошо идишине иштетилген пластик назик болот. Оңой эле сынат. Сынгандан кийин баягы ысык муздак, анан баягы бутка, маңдайга бурган пластиктер жакшы иштебей калат, каналдар. Эметип калат да, кысып калат. Ошону маани беребиз. Ошону уже раманы чыгардык, то есть раманы чыгардыктан, рамадан кийин дагы бир отдельно идиш колдонобуз. Уже баягы эмеге, идиштерге. Ошондо саморез ашып калбайт. Түшүнүп Ошондо ашып калбайт. Видео съемка менен ошондо иштегенде ашып калбайт. Ошентип иштеш керек. Кайсыл жерде кайсы тегир сайылып турат, эмне болуп атат, кайсыл жерде эмне турат. Ошентип иштейли. Макулбу? Анан печканын эми ошол пластик саморезерин бошотпой туруп, мына мотор болсо, мына машина, мына торпеда, мына мотор отсек,
Могул жакта моторный отсекте, могул жерде печкабыздын бул жака патрубкасы чыгып турат да, туурабы? Могул патрубканы чечип атканда абайлайбыз. В основном машиналардын шлангалары чирип калган. 10 жылдан өткөн машинанын шлангасы, гарантиясы бүткөн. Ал чирип калган биринчиден. Бул патрубкадан шланганы чечип атканда тартпайбыз. Мисалы, ошол трубка болсо, точнее мына трубка, мо шланга мындай кирип турат. Муну эгер тартсаңар, шланганы кармап туруп тартсаңар, мына печканын астынан жулунуп колуңарга чыгып калат. Жулунуп кетет. Чутасыңарбы? Чирип, бул алюмин өтө темирге окшогон катуу нерсе болбойт. Бул ийилчек болот. Кичине ийилсе тешип чыгат. Ошон үчүн муну сайылып турган шланганы кычкач менен кымчыбайбыз. İçindeki turba ийилип калат. Алюминиевый турба. Буну бир эле жолу бар. Атайын круглый кычкачтар бар. Муну кымчыйсыңар, эки жакка мындай кылып бошотосуздар. Просто бордунан. Эми хамутун алып алгандан кийин же болбосо колуңар менен кармап туруп бурайсыздар. Бурасаңар буралат. Анан кийин чыгарасыңар. Понял? Бурап туруп анан чыгарасыңар. Мындай. Ал көп жылдан бери туруп баягы жабышып калганда сварка болуп калган. Ошону бошотуп аласыңар. Анан суруйсуңар. Түшүндүрө алдымбы? Анан кийин ошол ичинде муну печка болгон болсо, мо печканын ичинде муну пластикти кармап турган кээ бирки машиналарда мына жерде болуттар болот. Торпедадан сырткарычы. Мисалы, дагы ошо вентада бар. Мен уже көп жылдан бери устачылык мындай эме кандай десем, андай в основном бизде окуучулар кылат да. Мен өзүм көптөн бери чечпегенчи жаңы машиналарда мен мындай көргөн эмесмин негизичи. Жаңы машиналарда негизи мындай саморез болбойт. Бирок болуп калышы мүмкүн. Мен айтайын деп атканым, мен ошол убагында иштеп жүргөндө ушундай эски машиналарды жасашыбыз да. Кийин уже окутуп баштаганда уже балдарды процесс убагында балдар өзү чечип калды. Ошонго внимательный болуш керек. Мына пластик өтө важный нерсе. Себеби кичине зака жеп калса, кийин чоң проблемага айланат. Эмне үчүн дегенде, мына пластиктер учурашат да. Мына мисалы печка турган отсек, могул жерде вентилятор турган отсек, точнее кондер турган и вентилятор турган отсек болуп кетет да, мындай чоң узун болуп. Ушул ортодо биригет. Эгерде могул жерде бир аз байкалбай, жакшы жабыштырылбай, катырылбай калса, могул жерлерден зазор пайда болот дагы, какой-то миллиметр, 1-2 эле миллиметр зазор уже шамалды ошол жерден кое берип калат да. Анан через радиатор айланбастан эле ушул жерлерден мыздак аба чыгып, уже шамал жарым эле бул жактан чыгып кетет, машина ысыбайт. Түшүнөсүңөрбү? Ошон үчүн муну чачканда дагы бир жаңы машиналарда бир проблема бар. Бардыгын чечтиңиздер, сыртка чыкты. Буларды ham жакшы чечтиңиздер, эшикке чыккандан кийин мунун именно печка турган кондиционердики дагы, кондиционерде дагы бир нерсе айтып кетчү. Кондиционери бар машиналарда уже общий чечилип туруп, анан печка чыгарылса, кондиционерди биринчи фреонун либо снимать этип аласыздар, кондёрщикке апарып, либо вообще ал кондёрдун негизи биринчиден фреон адам үчүн мындай зыян. Ошон үчүн фреонду мындай гараждын ичинде эмес, сырт жакта пропускать этип кое берип аласың фреонду, газды. Андан кийин аны болсо ал краскага да зыян. Аны тряпка менен үстүнө жаап туруп, ошо именно кой берген жеринчи айландырып тосуп туруп анан басасыңар. Чудасыңарбы? Мындай асманга, воздухка да учурбайсыңар. Краскага түшкөн жерлерди жапжашыл май менен болот, зыян да кыскасы. Ошону тряпкага эле сиңирип алып, ошентесиңер дагы. Анан фреон анан кийин чечесиңер, баягы артында болуттарычы. Эми чыгарып алдык, мына печка турган тумбаны чыгарып алдык. Ошол тумбаны кээ бир унааларда мындай боковойунда эле бери көздөй сурулат, а кээ биркилерде мына тең ортосунан экиге жарылат. Ушул жарылып аткан мезгилде ичинде каналга бөлгөндөр бар го, поплоктор. Ошол поплоктун узун болот да, поплок мындай болот. Бир огу бул жака чыгып турат, бир огу бул жака чыгып турат. Ошол мына буттарын тартып алабыз. Кайсыл тешикте
поплоктун кайсыл жери турат, маани берип тартып алат. Түшүндүңөрбү? Себеби биз жардык, печканы алдык, кайра салдык, жапканыбызда бир жагы экинчи жагы ылдыйга түшүп калса, мисалы, бул клинт этип коет. Түшүндүрө алдымбы? Ошону маани бересиңер. Бул жерде өтө көп бар. Мисалы, бутка жылдырган, маңдайга, лобовой жака болуп 5-6 болуп кетет да. Ошон үчүн маани бересиңер. Анан кийин мына мотор чечкенден кийин ни в коем случае боковойно моторлор турат да. Моторлор чечпейбиз. Себеби моторлордун өзүнүн положениясы бар. Положениясы чыгып кеткенден кийин туура эмес катап койгон болсоңор дагы клинт этип калат. Түшүндүрө алдымбы? Эми дагы ачтык, печкабыз эмес, биздин маселе ушу мотор. Баягы электронный маңдай бурат го, положение мотору күйүп калган болсо, бул положение моторго келип аткан питание 3 тармактуу деп коет. Бири-бирине помогательство болуп эсептелет. Буларды мындай айтканда, кыргызча айтканда болуп калат. Кыскасы, бир зым 2 кызмат аткарып калат да. Мисалы, мынага 3 зым келген болсо, бирөөсү масса болуп берет, экинчиси иштегенде ушу бири-бирине масса болуп берет. Мисалы, маңдайга бурганда бирисине плюс келет, мына массага туруп берет. Бут жака бурганда мына массага туруп берет, плюс айланса мына массага туруп берет. Ушундай иштейт да. Задний видтин моторуна окшоп иштейт. Задний видтин мотору ошондой болот. Мисалы, бутка дегенде отдельно масса, отдельно плюс келбейт. Бул жакты мындай контролёрка менен текшерсе болот, бирок вольттору башка болот. Ошон үчүн ал жакта прямой текшерген болбойт мына моторлорду. İçinde platası var, motorlar var. Sağın. Түшүндүңөрбү? İçinde platası менен кээде 5 volt, кээде 3 volt, кээде 12 volt, разный мотор турат. Ошон үчүн ни в коем случае прямой берип текшербейт мына моторлордучу. Иштебейт ага. Ошон үчүн бул моторлорго прямой бербейли эч качан. Бир гана ошол моторду замена кылып, климат контролдогун импульс текшерип, ошентип иштесе болот. Мына моторлорду. Так, печкада түшүндүк, Климат контроль. Климат контроль. Климат контроль деген мына ушуну башкарган кнопкалар жыйналган жер барбы? Мисалы, печканы көбөйтөбүз, бутка, лобовойго деген нерсени ошол электронный климат контроль. Климат деген бул ошол абалды, климат деген абал да мына погода. Контроль деген ошол температураны башкаруу деген сөз да, мындай айткандачы. Механический электроник азыр эски машина калбады, эскилер чийбей эле койду, жаңылары ушундай. Мотор менен кээинки машиналар ошибка чыгат, кээинки машиналар чыкпайт. 2015тен өйдөсү компьютер ошибка берет. Платасы барлар. İçinde мозги менен компьютер менен байланышы барлар. А так анга чейинки içinde простой мотор тургандар бир дагы ошибка бербейт. Климат контроль өтө кымбат турат. Буну текшериш отдельно бир сабак кылып чыгарабыз. Ал мындай өзү бир чоң сабакта алчы. Азыр мына сезонго суук башталды. Ошонго кайталама иштерди бир сыйра кайталап берип коеюн деп атам да. Печканы бир аз түшүндүкпү? Печка. Торпеда печканы түшүндүк, Эми стартер. Стартерди мына кече күнү бир-эки мындай вопростор көбөйүп кетти. Стартер жөнүндө сабак өтө көп болгон. Кыскача айтып кетейин. Стартер деген нерсе, эгерде стартер чикайт этип калса, же болбосо оор айланып калса, же болбосо же андайда бир шум менен дароо эле стартерден болуп калбайт. Мен силерге стартер жөнүндө эмес, стартер диагноз коюш жөнүндө айтып берем азыр. Бул аккумулятор. Мына аккумулятор. Мына сенин стартериң. Жукпай калыптыр. Мына генератор. Туугандар, бир нерсени жакшылап түшүнүп алайлы. Ушул үч нерсе бири-бирине көз каранды. Жакшылап түшүнүп алайлы. Түшүнүп атасыңарбы? Эгерде жакшылап уккула. Аккумулятор болбосо, стартер айланбайт.
Стартер болбосо генератор айланып заряд бербейт. Генератор жок болсо аккумуляторуң заряд албайт. Үчөөнүн айыбы бири-бирине окшоп кетет. Мисалы машина келди, чикайт этип калды. Стартерден да ача калды. Балким аккумуляторуң отуруп калгандыр, туурабы? Түшүнүп атасыңарбы? Аккумулятор эмнеден отурду? Генератор заряд бербей калган. Көрүп атасыңарбы? Ошентип калат. Анан кел чикайт десе эле келе калып эле старта чечпеш керек. Убар болуп каласың. Ошон үчүн текшериш үйрөнөлү. Биринчи аккумулятор 13. Бул аккумулятор заряды бар деп билдирет. Мультиметрде 20 коюп туруп текшергенде эгер аккумулятор 13 көрсөтсө, демек бунун заряды бар. Эгерде 13төн төмөнгө түштө, төмөнгө 12 болду, мисалы. 12, 11 уже оталдыра албайт. Түшүнүп атасыңарбы? 10 оталдыра албайт. Эми ошол момент тестерди койдуң, бастың. Өзү 13 көрсөтүп турат. Бирок бассаң, мына 13төн аккумуляторуң 10дон төмөн түшүп кеткен болсо, ал аккумулятордун проблемасы болот. Стартерди коюп берсең, кайра 13ке келип калып, кайра бассаң 10дон төмөн түшүп кетип аткан болсо, ал аккумулятордун проблемасы болот. Биринчиден. Стартер айыбы болгон жакта аккумуляторду 10дон төмөн таштай берип аткан аккумулятор, ал уже ремонт кылыш керек ал аккумулятордучу. Түшүнүп атасыңарбы? Эгерде биз аккумуляторга тестерди коюп туруп стартерди бассак, 12ден ылдыйга түшпөй койду, же 11ден ылдыйга түшкөн жок. Какой-то 11,5 көрсөтүп турат. Стартер басканда чыгып дегенде. Демек, бизде проблема стартер. Себеби бунун күчү бар, заряды бар. Эми мультиметриң жок болсо, фараны деле жагып туруп, фаранын баягы яркилигинен байкайсыз, туурабы? Мындай жакшы оталып турган машинанын фарасы кандай жанса, ошондой яркий жанып, стартерди басканда фара өзгөрбөй аткан болсо, демек анын аккумулятор заряд жакшы. Эми тестер жок мезгилде да, фараны жагып туруп, стартер басканда фаралар өчүп калайын деп ташталып аткан болсо, анын аккумулятор уже бузулган да, түшүнүп атасыңарбы? Ошентип да билип болот. Жөн көчө көйдө тестер жок болуп калат да кээде. Фара деген сөзү, фара эң көп ток требует эткен буюмдардын бири да, запчасттардын бири машинада. Ошон үчүн фара менен. Эми биздин фара аккумуляторубуздун заряды жакшы. Эми бизде стартерибиз проблема болуп калды. Стартер кандай болгондо стартердин айыбы болот. Мисалы, стартерди бассак айланат, бирок холостой айланып калат. Билесиз андай? Стартер бурасаң айланат, бир нерсе айлангандай болот, бирок мотор кыймылдабайт. Түшүнүп атасыңарбы? Мотор, но стартердин учунда мына бул жерде бендекс деген нерсе болот. Мындай тиштери бар, көргөнсүзбү? Ушул ким ошол баягы велосипедде тормозду оңдогондор барбы? Эски велосипеддерде мурда мындай таш болот эле. Бир жак айланат, бир жак айланбайт. Же азыркы спортивный велосипеддердин чарктары мисалы, бир жак айланат, экинчи жак айланбайт. Бир жакка конус болуп кысып калат, экинчи жакка айланат. Түшүнүп атасыңарбы? Бендекстин дагы ичи ошондой. Папа, мама болот бендекс. Куралат, ичине ошол айланма таштар коюлат дагы жабылат. Ошол таштар бир жагы пружина, бир жагы стена болот. Пружина жакка айланса айлана берет. Стена жакка болсо катып калат. Түшүнүп атасыңарбы? Бендекс өлгөндө пружиналар дуалга такап турат да. Мисалы, мындай кылып чийип берем. Мына таш, ошо кыса турган таш. Нер стена. Ушул нерде пружина бар. Мында пружина бар. Бендекстин ичинде мына ушундай нерседен көп бар. Где-то бир 6 бардыгы. Мисалы, пружина мына ташты стенага такап турат. Стена жак айланса такалып калат, пружина жак айланса, пружина жумшак да, пружина ийилип таш айлана берет. Түшүнүп атасыңарбы? Ошентип бендекс ошол мына айланган жагы айланыш керек, бир жакка катат. Ушу катуу жагы машинаны оталдырат. Чыгып махабикке урулганда катуу жагы менен урулат дагы айланат. Машина жүрүп кеткенден кийин стартердин оборотунан мотордун обороты чоң да. Бендексти айландырып алат. Айланып жүрүп кеткендечи.
Кош айландырып салганда стартердин ишин чачып жүрбеш үчүн бул Bendix карама каршы жакка айланган абалда кайра кирип кетет. Түшүндүңөрбү? Эми Bendix өлгөндө мына пружина отуруп калат. Кичинейип кетет. Размери өзүнүн размери ушунча болгон болсо, кичирейип, жалпайып калганда стенага такай албай калат. Ошондо Bendix эки жакка тең айланып калат. Ошо айланганда ошондой проблема болот. Баягы бассаң, холостой эле айланып кала берет. Bendix чыгып маховикке кошулат, бирок айлантыра албайт да. Өзү эле айланып кете берет. Ошол бир проблема. Экинчиси чикайт этет. Бассаң чик дейт, бирок айланбайт. Ал деген могу стартердин жанында айтып эле жүрөт кайра. Бул реле. Ушул реленин эки контагы бар, мында эки контакт. Эки контакттын бул жерлери жейилип калат, түшүнүңүздөрбү? Могу эки контакттын ичинде мында баягы светный включательне окшой эле мындай бир нерсе кошуп үзөт да. Ошол мындай эки бир деталь, мындай деталь. Эки деталь мындай кошуп үзүлө берсе, могу жерлер жейилет да, турабы? Сваркага окшоп, жабышып, ажырап электрондук буюмдарда ушул кайра өчүп жана бергенде бул жерлер жейилип отуруп, булар кыскарат. Мына тоголок нерсе акырын барып мындай болуп калат. Жейилип кетет жарымы. Ошондо ана бири-бирине жетпей калат. Кошоюн деп аракет кылат, чикайт этет, бирок жетпей калат. Түшүнүп атасыздарбы? Контакт жетпей калат. Ошондой проблемада ошондо чикайт этип калат. Же шотка түгөнүп калганда чикайт этип калат. Жок, шотка түгөнгөндө оор айланып калат. Айланат. Мисалы, шотка төртөөдө турабы? 4 шотка бар. 4 шотканын экөөсү масса, экөөсү плюс. Эки масса, эми эки плюстун бирөөсү түгөнүп калды, жетпей калды. 1 плюс 2 масса. Эми бунун обороту 500 ватт болсо, требование 250 ватт менен стартер айланбайт, түшүнүп бир шотка менен. Ошондо стартер оор айланып калат. Чыгыш деп мындай өтө бир оор айланып, мотор кармап калгандай болуп айланып калат. Ошондо ачабыз, шотка алмаштырабыз, болду. Анан кийин центровка, подшипниктер өлгөндө, втулкалар өлгөндө. Мисалы, могу стартерди ичинде баш этек, якыр бар да, якыр түшүнөбүзбү? Могу якырды баш этек кармаган мындай октор бар. Октор подшипникте турат. Подшипниктер, втулкалар жейилип, бул корпуска тийип калганда дагы ошондой. Вал, чеки, мына дуалга бир холостой айланып аткан нерсе, бул жерге уже тийип айланса, оборот жоголобу? Ошондо дагы болот. Кыскасы, стартерди түшүндүк, Bendix кандай болот, эми онда болот. Анан ошону текшеребиз. Анан буну ачтык. Эми бизде мындай болду. Түшүндүк стартерди. Стартерди эми негизи стартер боюнча отдельный сабак бар да, ошака кирип көрсөңөр болот. Стартерди мен диагноз коюшту айттым да. Звуктарына карап, мисалы, эмнесине карап, оор айланып калса, чикайт этип калса, холостой айланып калса стартер болот. Эгер аккумулятор жакшы болгон болсо. Эми машина келди. Аккумуляторду өлчөсөк 8. Биринчи эле машинанын уже баскан оталбай келген машиналар биринчи аккумуляторун өлчөйбүз. Эгер 8 көрсөтүп келди. Сразу генераторду чыгарабызбы, турабы? Текшеребиз. Сразу генераторду чыгарбайбыз. Аккумулятор фараз жанып калып деле отуруп калган болушу мүмкүнбү? Магнитофон жанып калып деле отуруп калган болушу мүмкүн да. Хозяин билбейт, унутуп калды, жабып култап кетип калды. Келсе машина уталбайт. Сразу устага алып келет. Уста аккумулятор, всё, заряд бербей аткан турбайбы, генератор чыгарып. Көп эле. Биз андай кылбайбыз. Аккумуляторду заряд кылабыз, же болбосо прикури менен оталдырабыз. Оталдырып туруп зарядын өлчөйбүз. Заряд канча болуш керек нормасы? 14,5 болуш керек. Жакшы заряд берген машина 14,5 болот. 14төн ашат, 15ке жетпеш керек. Lexus 470, 300, 13, 50 берет. Бир гана ошол машинаны көргөн. Да 1-2 япошка 13, 50 деп экен, стабильный кармайт. Түшүнүңүздөрбү?
бир эки эле машина ошо 13,5 кармайт. Калгандары в основном 14,5 кармайт, 15 жетпейт. 14 14төн ашыш керек кыскасы. 14 бул 12 вольттогу заряд үчүн эң жакшы. Ошондой болуш керек. 12 вольт машинага 14 кандайча десеңиздер, аккумулятордун өзүнүн көлөмү 12. Эгерде генератор 12 берсе, аккумулятор заряд ала албайбы? Албайт, туурабы? Аккумулятор эмнеден заряд алат? Өзүнүн ёмкусунан чоң болгон нерседен заряд алат. Түшүнүп атасыңарбы? Мисалы 3 вольт, 4 вольттон заряд алат. 3 вольт менен 3 вольт бири-бирине заряд албайт. 3 вольт 2 вольттон заряд албайт. Мен сындай эмесин айттым, көлөм боюнча. 12 вольтко заряд бериш үчүн бул генератор 14 бериш керек. 14 берсе гана анан кийин 12 заряд алып баштайт мындан. Анан мындай түшүнөлү. Аккумулятор 12 бул 2 вольт берет деп түшүнүп албайсыздар. Бул стабильный 14,5 берет нагрузка менен. Качан мисалы бир нагрузка деген кандай түшүнүп алайлы. Нагрузка деген бир машинаны холостой айдасаңар кандай, туурабы? Эми ошол машинанын аркасына тележка илгенде кандай болот? Машинанын тартышы өзгөрөбү? Машинанын гүлөнүштөрү өзгөрөбү? Тормоз тепкенде токтоштор өзгөрөбү? Ошону нагрузка деп коет. Генератор өзүн без аккумулятор өлчөсө 16дан ашык берип салат. 19га чейин берип коет кээбикилер. Эски машиналар. Жаңы машиналарда 15ден ашырып салат. Түшүнүп атасыздарбы? 16 берет. Өзүн текшерсе, аккумулятор үзүп алып. Аккумуляторду кошкондо 14,5 бериш керек нагрузка менен. Ушуну тойгузуп аткан мезгилде 14,5 берип туруш керек. Стабильный. Эми аккумулятордун кызматы кандай? Бул жерде мен айтып коеюн. Ана бунун генератор боюнча отдельно сабак бар өзүчү. Ошону кирип көрсөңөр болот. Генератор стабильный кармайт. Ичинде релеси бар. Магнитный поле жөнүндө эгер дагы суроо жооптор пайда болсо, отдельно магнит талаасы боюнча отдельно сабак кылабыз. Азыр бир-эки материал барбы? Кирелек. Генератор боюнча отдельно сабак бар да, ар бир детали боюнча тааныштыргам. Бул ичинде релеси бар, бир эле нерсе айтып кетчү. Эгерде машинанын аккумулятору 11 болсо, реле нердеги шоткасы аркылуу реле питание берет, магнит талааны чоңойтот, чыңалууну чоңойтот, 14,5га көтөрөт. Эгерде бул жерде 13 болсо, магнит талааны азайтат, ошентип өзү реле регулировка кылат. Түшүнүп атасыздарбы? Өзү токтун аккумулятордагы токко карап туруп, көлөмүн, мисалы аккумулятор тоюп калдыбы, 13 болуп калдыбы, магнит талааны азайтат. Реле электрондуу магнит создавать этет да якорь менен. Ошол создавать этип аткан магнитти уже аккумулятор тоюп калгандан кийин азайтат. Эгерде аккумулятор отуруп калган болсо, от алгандан кийин билесиңерби, отуруп калган аккумуляторду уласа чыйылдап кетет ремен. Себеби магнит талааны чоңойтуп берет, якордун айланышы кыйын болуп калат. Ошол мезгилде өтө кыйынчылык менен айланган якорь ремен аны айландыра албай өзү айланып кетет. Ошондо баягы чыйылдаган звук чыгып кетет ременде. Анан ремендин өзүнүн сроктору бар. Срок ошо ремендин баягы ремендин резинасы бар го. Ичинде влажность бар да, өзүнүн баягы жумшактыгы, ал ошол өзүнүн срогун иштеп бүткөндөн кийин ал катып калат. Резина өзү жумшак болот да, ал пластмассага окшоп катып калат. Ошондо дагы металлды жакшы кармай албайт. Ошол шкифти кармап туруп айландырат да, туурабы, кучактап туруп, ошол жабышкан абалда айландырат. Ошол жакшы жабышпай калат дагы. Ошондо дагы генератор жакшы иштеп аткан болсо дагы, аккумулятор норма болсо дагы чыйылдап калат. Ал ремен эскиргенден. Ременди орточо 2 жылда бир алмаштырып туруш керек. Үзүлөбү, үзүлбөйбү алмаштырыш керек. Зубчатыйды дагы өзү жылда каратыш керек. Өзү негизи закон боюнча баягы техосмотр деген нерсе бар эле, туурабы? Мурда 1 жылда бир машиналар карайт эле го. 1 жылда бир контрольный кылыш керек. Зубчатый состоянияларын көрүш керек. Трешналар жокпу? Генератор ремендеринде трешналар жокпу?
Да клемалары сынып калган жокпу, аккумулятор ржавчина болгон жокпу. Бүт бир жылда бир контроль болуш керек өзү. Анан ар машина ар кыл жерде айдалган үчүн срок годностьтагы ар кыл болуп кала берет. Мисалы суук жерде айдалган машиналардын запчасти тез бузулат. Мисалы тоңот, ысыйт. Ошондой температурада запчасть тез бузулат. Эгер ременди эле элестетип алсак, дайым ысык жерде жүрсө ремен жумшак жүрө берет. Ремень суук жерде жүрсө, иштеди ысык, машинаны токтотуп коет, муздайт. Тоңуп калат прямо. Дагы иштетти ысыйт, прямо кол тийсе күйүп калат аны дегенде. Токтотот, тоңуйт. Ошол процессте чирийт. Түшүнүп ар кыл климатка жараша ходовой дагы ошондой. Бүт негизи эле ошондой. Запчасть ар региондо ар кыл чыдайт. Климатка ошондой. Ремень түшүндүкпү? Релен регулировкасын кичине түшүндүкпү? Эми генератор менен аккумулятордун ортосунда бир процесс бар. Мындай процесс. Биринчи аккумулятордун кызматы кандай? Аккумулятордун кызматы эң эле алгач стартты айландырып берет. Турабы? Отабы? Стартты айландырып берет. Стартердин кызматы машинаны оталдырып берет. Болду. Башка кызмат жок. Генератор аккумулятор стабильный тойгузуп берет. Турабы? Эми бул жерде аккумулятор бир эле буну айландырган менен чектелбейт. Аккумулятордун дагы бир өтө маанилүү кызматы бар. Ал кандай? Элестеткиле. Аккумуляторду бир чакага элестеткиле. Могу чака. Чакага мындай кран. Суу куюп атат. Ушул суу, кранттагы суу нестабильный, турабы? Бирде мындай пүркөп куят, кээде фарактап кетет. Соседтин кранты ачканына байланыштуу өзгөрө берет, турабы? Генератор дагы ошондой. Генератор 14,5 стабильный кармаган менен ток силкиген абалда келет. Токтун өзү негизи жаралышы ошондой, силкип келет. Ток прямо мындай чийип келбейт, туугандар, мындай болуп келбейт, мындай чийип келбейт. Ток мындай мынтип келет. Түшүнүп атсаңарбы? Токторду сүрөттөйт го негизи. Чагылган сыяктуу кылып. Ушинтип келет, ушу толкун сыяктуу болуп келет. Ошол келген токту эгер генератордун өзүнөн өлчөп кармап турсаңар, 15,5, 15, 15,5, 15, 16, 15,5 болуп өзгөрүп турат. Ушул нерсе машинадагы коюлган электрондуу микроэлементтерге зыян. Анан без аккумулятор машина оталып турганда, жаңы машина аккумулятор сурса, бул перезаряд берет дагы, ошону айтпай калып турмун. Микроэлементтер күйүп калат. Эң биринчи компьютердун ичинде күйөт. Компьютердун ичинде транзистор күйөт, эң опасный. Потому что транзисторлордун фамилиясы бар, өзүнүн мынча ваттка иштейт, мынча нагрузка көтөрөт деп түшүндүңөрбү? Эң биринчи ошо EBU күйөт. EBUга катушкага команда берген транзисторлор күйөт, либо форсункага берген транзисторлор күйөт. Чоң вольтта иштей албайт ал ошол 14 вольтко даярдалган EBU. EBU бул бизде мына телевизор, мисалы телефондор кандай бир прошивка киргизилген, турабы? Умный. Ошондой прошивка киргизилген готовый бортовой компьютер. Ноутбук кандай болсо, ошондой эле компьютер, ичинде прошивкасы готовый турат. Но дроссель мындай иштесин, тиги мындай иштесин дегенче, ошону башкарган главный электронный системалар күйүп калат. Ошон үчүн машина оталып турганда сурбайбыз. Азыр ошо айтпай калыптырмын. Мына токтагы, мына ушул силкип келген ток ошолорду күйгүзөт. Эми ушул силкип мына генератор, мына мисалы ток берип атса, мына аккумулятор, генератор, бирок биз сууга салыштырып атабыз. Мисалы мына жерде кранты койдук, суу мынга куюп атат. Ылдамдыгы саатына 3 литр. Эми биздин бул жакта мына краниктен агат, бул жерде дагы саатына 3 литр. Эми айткылачы, бул жердеги суу стабильныйбы же бул жерде краникти ачкандагы суу стабильный? Я. Крандан чыккан жер турабы? Чыккан жер стабильный, себеби бул жерде емкость уже турат. Плотный турат, ошондон эле бир калыпта чыгат. Аккумулятордун кызматы bundan келген токту генератор куя берет, бирок аккумулятор
бир калыпта алып чыгарат. Бир калыпта алып чыгарат. Ошон үчүн фаралар да ойнобойт, жанат, ошо бойдон калат. Туурабы? Чөтасар дворник иштеп кетсе дагы өзгөрбөйт фара, туурабы? Дворник иштетесиң, печка иштетесиң, фара ошо бойдо тура берет. Себеби мисалы светке алды, дворникке алды, буну алды, суундай турат да. Ала берет. Өзгөрбөйт положениясы. Кеткен токко карап генератор кайра толуктап коет. Түшүндүңөрбү? Бунун эң дагы важный кызматтарынын бири. Машинаны бир эле от алдырып, дагы экинчи от алдырсаң, отуруп кала турган машиналардачы, байкасаңар, машина фарасын жаксаң ойноп турат. Уже муну емкость кичинерип кеткен болот да. Ичинде 6 банка болгон болсо, элестеткиле ар бирин мындай. Түшүнөсүңөрбү? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кылып салыптын. Негизи 6 болсо, мынери пустяк да. Пустяк. 6. Эми плотный аккумулятордуку мындай. Кайерден ток сураса дагы аккумулятор кыйналбай ток бере берет. Эми сиздин аккумуляторуңуз жартылай эле иштеп калды. 3 эле банка калды. 3 эле банка эми сезет эми. Буларды жакканда сезбесе да үстүн жакканда сезет. Түшүндүңөрбү эми? Ушундай. Аккумулятор ошончо ичинде банкалары 6 болсо, 6нын экөөсү бузулгандан уже аккумулятордун күчү калбай калат. Ошон үчүн булар мына 3 нерсе бири-бирине байланыштуу. Диагностика кылганда шашпаш керек. Өзүңү да убактын кетирбе, клиентти да убактысын кетирбе. Өзүң да кыйналба. Ана мен стартерди чыгарып салдым го деп анан акчаны доолап, сен жаман, мен жаман башталат. Ошон үчүн диагностиканы туура коюш үйрөнөт. Түшүндүкпү муну биз? Стартер генератор боюнча отдельно өзүнчө сабактар бар. Туугандар, мынакей сабактар болуп атат. Кээ сабактар YouTube'га кирбей атат, кээбирлери кирип атат. Окшош сабактар болуп атат кейдечи. Бирок мындай да. Мен мисалы атайын бир даярдап алып, бир список кылып алып өтпөйм да. Мисалы ошо өзүм окутуп аткан балдардын талабына жараша өтүп кете беребиз да, эмесчи? Силердеги болуп аткан бир мисалы бир маселеде болуп аткан бир машина оңдоп атасың, маселе жаралды. Машина оңдоп атасың, маселе жаралды. Ошол маселеге кайра токтоло беребиз. Кайра ошол нерсе уже вопрос коюлбай калганга чейин. Ана Тоштомдо болуп аткан центральный замок, сигнализация, Милано дейсиңерби, Айтор. Андан башка бир баягы мындай көп адам кыла албай турган иштер бар да, мисалы, туурабы? Автозапуск деген сыяктуу нерселер бар. Чип бар. Автозапускта чип процесс менен кошо кетет да. Ошондой иштер отдельно өтүлөт. Качан ошол нерсеге шарт келет. Азыр мына кыш келди да, кыш сезонунда в основном машиналар торпеда ачылат. Машиналар, печкалар тешилип калат, ысыбай калат, положениялар иштебей калат. Жамгыр сезон ошого кошо дворниктер иштебей калат. Эми ушундай айнектер көтөргүсү келип калат. Айнектер түшүп жүргөн машиналар кышта жабыш керек болуп калат. Задний лобовойдогу подогрев лобовойлор, подогрев сиденьялар, түшүнөсүңөрбү? Ар иштин үйрөнүп кое бериш керек. Себеби силер азыр ушул мезгилде окуп кетесиңер дагы. Бирок ушул сезондо кийинки кышта ушулар бардыгы келет да, кайрачы. Ошон үчүн ар нерсени өз убагында үйрөнүп коюш керек. Ошондо жакшы болот. Кол кылып аткан нерсени укса адам жакшы кетет. Эгерде адам угуп алды да, бир ай эмес, 3 ай бою уктуң да, уктуң, бирок 3 айдан кийин баары иштейин десең, сен биринчи айда өткөн сабактардын бири да эсиңде жок. Экинчи айда дагы эсиңде жок. Сен ошо эң бүтүп кетип атканыңдагы бир жумалык сабак эсиңде бар. Аны менен иш кыла албайсың. Андан сырткары айтып кете турган нерсе, мына вопростор жаралат да, мен аппараттарды алдырып атпаймынбы? Туурабы? Аппараттар алдырып атабыз, ар бириңерге аппарат ал деп мажбурлап эле. Бул мындай. Мисал катары келтирем да. Бир зубнойду көчөдө иштеп атканын көргөнсүңөрбү? Же перфоратор менен иштеп атканын көргөнсүңөрбү? Же кол ара менен иштеп атканын көргөнсүңөрбү? Өзүнүн инструменттерин менен иштеп атабы? Өзүнүн особый кычкачы менен, өзүнүн баягы тазалай тургандары менен, өзүнүн
местосунда өзүнүн приборунда турабы, баягы өзүнүн зубнойлордун аппараттары бар, ошондой аппарат менен иштеп атат турабы. Биздин дагы ошо өзүбүздүн аппараттар жок болсо, биз дагы өзүн иш кыла албайбыз. Мисалы, мен балдарга айтам, мындай набор ал. Зачем мен мындай набор ала бербейм? Мындай дипломат ал. Мен зачем мындай дипломат ала бербейм? Мындай диагностика ал. Жок, мен мына диагностика ала бербейм. Ар иштин өзүнүн эмеси бар да. Мисалы, мотористердин диагностикасы чисто профессиональный диагностикага өтпөйт. Себеби профессиональный диагностика бөлөкчө болот, кымбат болот, мультимаршный болот, многофункционный болот. Чүйтасыңарбы? Мотористерге эмне керек? Мотористер, мисалы келтирем да. Мотор кайсы цилиндрде пропуск бар? Мисалы. Мафта ошибка барбы жокпу? Компрессияда. Мотор чачылып, кээ бир машиналар мотору, мисалы, компрессия өлчөш үчүн мотор жарым чачылып кетти. Жарымын чачып, диагноз коюп, убактысы жок да. Чек жанды салат, пропуск зажигание барбы жокпу? Ушинтип текшергенге керек да, двигательди гана текшерип. Эми бизге окшоп чипти текшерип, тиягын текшерип, АБС'ин да текшерип, барды полноценныйга жарабайт. Бирок мотор текшере ала турган компьютерлар бар. Арзан 50 миңге чейин. Андай компьютер мотористтер көбүнчө алып иштетишет. Профессиональный, ана дагы бир автоэлектрик. Автоэлектрик мисалы бир машина келген, от албай келген болсо, чиптенби, башка жактанбы бир сыйра диагноз коюп, анан чугуп баштайт да. Анан эчтеке жок эле бакты чыгарып, көрүп, иштеп атат экен деп салып, анта албайт да, туурабы? Целый стартерди чыгарып көрүп, анан анта албайт, туурабы? Түшүнүп Ошентип ар кесиптеги усталар дагы ала берет, бирок профессиональный мастерлер аппаратты ошонго ыңгайлаштырып албаса, дагы башка аппарат алышка туура келип калат. Ошон үчүн аппаратты алып атканда жакшы эме менен, расчет менен алыш керек. Түшүнүп? Ошонго маани бериңиздер. Кайра жагып койсоң.